Сарыбашев Талайбек Насырбековичке берилет. Кайрадан туристик сезондагы башталып калды да, Маданият министрлиги укук тармактары туризм тармагына мен ойлойм ушу өзгөчө иш алып барыш керек да. Мына кечээки окуялардагы мен ойлойм ушул терс таасирин берип калды окшойт. Ошон үчүн мына азыр өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарынан да көрүп атасыздар. Бизге Өзбекстан, Казакстандан бир топ мындай туристтер келе баштады да. Өзбек блогерлери дагы мына Кыргызстанды жакшы мындай көрсөтүп атышат да. Бул жакшы нерсе, жакшы көрүнүш. Ошон үчүн мен ойлойм, аэропорттон киргенде чек арачыларыбыз, мына чек-арадан киргенде машина менен кирип атышат көпчүлүгү. Ошол жерлердеги биздин негизги чек арачыларыбыз мамилелерди, жакшы баягы сөздөрдү айтып, жылуу жумшак тосуп алыш керек деп ойлойм да. Биринчи ушу туризмде мен ойлойм ушул алардын коопсуздугу, анан жакшы мамиле, жакшы шарттарды түзүп берген болот элек да ошо туристтерге. Ошон үчүн коопсуз жакшы мамиленет, туристтик жайларда баягы жайлардын кызыктуулугу, ушул маселелерге өзгөчө көңүл буруш керек деп ойлойм. Андан кийинки маселе, кечээ комитетте дагы мен көтөрдүм эле, бирок жакшы мындай алгылыктуу жооп ала албадым да Алмаз Акымжанович. Азыр бүгүнкү күндө мына мамлекет тарабынан айрыкча ушул балдарды, тоголок жетим балдарды, ушу балдар үйүнөн чыкканда, мектепти бүткөндө ушуларды билим берүү министрлиги, социалдык өнүгүү министрлиги ушу балдар бүткөндөн кийин ушулар кийин эмне кылып атышат, кайсы жогорку окуу жайларга кирди, канчасы ушул эмне иштер менен алек болуп атат, баягы каяка барсаң ошол жака бар дегендей эле мамиле болбош керек да. Ушулардын кийинки турмушуна дагы мамлекет сөз көңүл буруп коюш керек деген ойдомун. Ушул боюнча дагы бир жакшы тапшырма берип койсоңуз, кечээ министрге дагы айттык эле, жакшы алгылыктуу жооп ала албадык да. Бир билим берүү министрлиги менен биргеликте ошо социалдык өнүгүү министри толук маалымат берип койсунчу Алмаз Акымжанович. Андан кийин үчүнчү маселе, Алмаз Акымжанович, кечээ менин атыма ушу Алай районунун Гүлчү айыл өкмөтүнөн мурунку Будалык айыл өкмөтү бар. Азыр Гүлчү айыл өкмөтүнө кошулуп калды. Ошол жерде Кумшоро деген айыл бар да, Алмаз Акымжанович. Өзүңүз да барып келгенсиз. Ошол жерде мына мамлекет тарабынан жаңы мектеп курулуп атат да. Бирок жолдун акыбалы өтө оор да, Алмаз Акымжанович. Ошол жерде 2 километрге жакын жол экен, ушу кат менен кайрылып атышат. Ушуну транспорт министрлигине айтып туруп, ушу мектептин ачылышына чейин оңдотуп берип койсок жакшы болот эле. Бул элдин суранычы.